Ай отурчу берге жат, тамак ич десем болбой чыгып кеттим о жерден. Машина коюп кетти да баягы кишини. Балдарыңыз кабар алып турабы сизден? Балдарым кабар албайт. Эмне өкүнүч бар? Ошо Эч өкүнүч жок, өкүнүч. Эки үйүмдө ушинтип балдар тийгеним болбосо калганын Кудайга шүгүр. Эми оор абалда келгендер да бар, үй келип, баягы кышында суук калып, жерде каза болуп калгандар да көп болот кышында. Ичип көчөдө баягы эл көрбөгөн жерге жатып калгандар бар, үшүп тоңуп калгандар бар. Арбаңыздар урматтуу Медиа 24 YouTube каналы көрөрмандар, учурда мен Коломтоо муниципалдык мекемесинин алдында турам. Бүгүн ушу Коломтоо мекемеси боюнча кененирээк баяндап беребиз. Саламатсызбы Айгүл Дондоевна? Саламатчылык. Коломтоо атындагы бул муниципалдык мекеме канча жылдан бери иштеп келе жатат? Эми муниципалдык мекеме 2012 жылдан бери иштеп келатат. Ошо жылдан бери жыл сайын тиги 1,5 миң, 2 миңге чейин ушу үй жайы жок кишиге жардам беребиз. Бияка милиция, скорый алып келет, өздөрү келет. Анан бияктан жуундурабыз, душовойлор бар, тиги врач бар, баарын медицинский эмен баарын өтүшөт. Флюорография, ВИЧ баарын эметип, врачка жиберишсе, скорый чыгып лечение алыш керек болсо, ошого жиберебиз. Анан кемпир чал болсо, же инвалидтер болсо, документтерин тактап, топ пенсияга оформить этип, анан кар үйгө же инвалидтердин үйүнө жиберебиз. Ошондой. Негизинен бул жакта ошо үй жай жоктор, көчөдө калган адамдар жашайт бул жерде. Да. Негизи кандай учурларда келип калат бул жакка? Негизи эми бул биз мекеме 70 кишиге чакталган да. Анан кышында көп болот. Көбүнчө эле өздөрү келбейт, скорый алып келет, же милиция алып келет. Көчөдө калгандарды эчтекеси жок, же жоголуп кеткен ушундайларды, же кызу мас болуп калган, анан эшикте үшүп калбасын деп алып келишет. Анан биз аяктан сүйлөшүп, карточка эметип, врач карап, андан кийин ойлонобуз каяка жибериш керек муну, же биякта калабы убактылуу эметкенге деп ошентебиз. Бул жакта ошо туруктуу жашап калгандар барбы? Бар андай документи жок болгондо бул негизи бул жай убактылуу жашаганга каралган да. Анан эми документ топтобучу көбүрөнүкү 1 жылга чыгып кетет, көбүрөнүкү жарым жыл болуп кетет, ар кандай болуп калат. Анан тиги жаштар келип кеткендерде да көп убактылуу 10 күн, 15 күн ден соолугун кичине эметип алышып ичкендер да бар да, ошолор кичине оңолуп алышып эметишет. Бир мал тамак беребиз 70 сом. Обед. Негизи бул жакта жашы боюнча кайсы жаштан канча жашка чейинкилер жашайт бул жакта? 12 жаш, 18 жаштан эле өйдө ала беребиз. 18 жаштан өйдө. Эң уусу канчада болуп калат? 80ге жакындап калат, 85 болуп калат. Эми ар кандай кээ бирлер жоголуп кеткен, эс үчүн жооп, аларды алабыз убактылуу, анан туугандарын эстейбиз. Кээ бирөө ичип көчөдө калган, документтери жок, ошолорду дагы уже пенсияга эметкен аракет кылабыз. Документин топтоп, пенсияга даярдап, анан соцфондко эметип туруп, анан документтерди кара үйгө жибергенге аракет кылабыз. Бул жай убактылуу да. Азыркы учурда канча киши жашайт бул жакта? Азыркы бүгүнкү күнгө 74 киши жашайт. Инвалидтер бир 20дан ашык киши бар. Калгандары экинчи этаж, биринчи этаж, биякта эме бар, изолятор бар, ошонун баары азыр толук. Кышында киши көп. Жайында кичине азайып калат. 60ка түшүп калат, 55ке түшүп калат. Анан бул жакта шарттар жакшы эле да? Ар биринин бөлмөсү өзүнчө же кандай? Жок, эми ар бирин азыр өзүңөр деле көрсөңөр болот. Ар биринин атайын бөлмө өзүнчө болбойт. Бир комнатта 4-5тен, 6-7ден жашайт. Эми бизге ал бул убактылуу жайда. Эшикте үшүп калбасын. Анан убактылуу өзүнө келип, андан ары эмне кылам деп жаштар же кемпир чалды биз аракет кылып аларды эмеге эметкенге.
кары үйгө же инвалид үйгө аракет кылабыз эметке орноштурганга. Азыр көргүлө. Жүрүбүз да Анда жүргүлө. Түндүр ап келет, лампдарды кээ көчөдө калгандар эртең жыланып келишет. Кээ көчөдө калган бир кайда келмес жарандар ап келишет. Ошолор ап келгенде жазып, журналга аты жөнүн каяктан эмне болуп ушундай состоянияга келдиң, эмне ушундай болдуң, баарын сурап, компьютерге киргизип, журналга жазып, сүрөткө тартып, анан жуундуруп, тамак берип, анан кийин жашайм десе, медосмотрду өткөзүп, анан кийин бөлмөгө киргизебиз, баягы обработка, кийим бар, кийим беребиз, тамак берилет. Ошо анан документ жокторго документке жардам беребиз. Документ жоготуп алган документ жардам берип, жана пенсия убагында болуп калгандар, пенсия жашына келип калгандарды документ восстановить этип жардам берип, пенсиясын алып, карылар үйүнө жөнөтөбүз, барабыз дегендерди. Анан кээ бирлеринин туугандары адашып, кээ бирлери жанагы потеря-памяттуулук болуп калгандар бар да, аларды туугандарын таап, эме кылганга аракет кылып жардам кылабыз, колдон келген жардам беребиз. Жүрсөңүз анда эч менен таанышып чыксак. Берги шактарын жуушат. Кечинде кааласа өздөрүнүн эмесин алып келип, тамагын алып келип тамак жасап жешет каалагандар. Бу жерде мынакей кухнябыз. Бу жерде Ашкана экен. Ашканабыз бу жерде. Бир маал ысык тамак берилет. Первый эти менен, экинчиси берилет. Чай, сахар менен, нан, сливочный май менен. Кээде менюда салат болот, салатын кошуп беребиз. Ысык, дайым ысык, свежий тамак берилет. Бир күндө бир жолу ичте бир тамак берилет. Анан кечинде чай берилет. Анан каалагандар өздөрү жасап жешет. Бу жер столовыйбыз, мына жерге отуруп тамак жешет. Бу жерде телевизор бар, китеп окуп, кечинде отурушат. Тамак жеген жерин жатаканасы жерде. Жакшы, таза. Сказать, что совсем таза. Эми стараемся, мында аракет кылабыз таза кармап, жуунгула, кийимдер жуугула, алмаштыргыла, машинабыз бар, стиральный машинабыз. Душ мына күндү азыр ысык суу берди, ысык суу жакшы. Кышында жылуу бияк, экинчи этаж ысык, жылуу жакшы бияк. Эми жашайм деген кишиге жакшы да, шарттары жакшы жашаса. Экинчи этаждан. Экинчи этажда. Жүрүңүз анда экинчи кабатка көтөрүлөлү. Жашагандар. Бул экинчи кабат. Берде кичине мындай басала тургандар, кичине жаш тыңырактар жашашат. Астында кичине араң акырын баскандар. Сыртта эме бар тигил. Жакшы баспагандардын изолятор атайы курулган. Мынакей берде. Бул экинчи кабатта жалаң жатакана да? Жатакана, мынакей берде. Көргүлө берде. Аялдар өзүнчө бөлмө, эркектердики өзүнчө бөлмө. Мынакей тарткыла берде. Бир аялдардын комнатасы, бөлмөсү. Ошондо бир бөлмөдө 3 киши жатабы? 3 киши жатат эги. Көптөн да бар, эки ярустар да бар үстүндө. Бул эркектердин бөлмөсү. Биякта ошо аялдар өзүнчө, эркектер өзүнчө бөлмөдө. Мынакей таза аракет кылганга жашашат, мынакей тазалары бар, ишпегендер бар. Жакшы таза жашашат. Негизи бул жакта кайсы улуттун өкүлдөрү көп жашайт? Эми ар кандай орустар деле бар, кыргызы бар, Өзбекстандан келген өзбектер бар. Эми основном азыр көбүнчөсү кыргыздар болуп кетти. Кыргыздар көп да. Мындай карасаң жаштар деле кыргыздар көп. Аракка берилип кеткендерби, арак берип үйүнөн качкандар, үйүнө баргысы келбейт, үйүндөлөр туугандар таап кеткендер деле болот да. Үйүнө барышат да, анан кайтып арак ичсе эле качып келишет. Ошондойлор кыргыздар көп басымдык кылышат азырчы. Орустар деле бар, эмелер деле бар, мынакей. Бир аялдардын комнатасы, бөлмөсү. Мынтип карап турабыз, эми күндө карап таза кармагыла, сууга түшкүлө жуугула. Прачкабыз бар, кир жууган жагы, аны өзүнчө жууган прачка бар, ширептен алмаштырып турабыз. Пат-паттан келгиле алмашкыла жуугула деп. Араң акырын баскандар, бирде 1-2 жатып калгандар бар, араң баскандар, балдак менен баскандарга атайы курулган бөлмө да берде. Ошондо бул жака чыга албайт. Буяка чыга албайт. Албаган жарандар бул жерде жашайт. Баспагандар бар, бирөө жатат баспагандар. Ошол. Келгиле бакчына. Булардын өзүнүн туалети отдельный, бөлөкчө демек эмеси. Душу өзүнчө булардыкы.
ошол жерде ушу араң баспагандар акырын кыбырап баскандар. Бул жерде бирөккө барып жатып калган, больницадан чыгарып барар жер жок, берип алып келишкен. Булардын документтерин эметкенге аракет кылып атабыз, жардам берип мындай жанагы инвалидтер үйүнө өткөзгөнгө. Ошо Бул жакта жашоочулар менен кандай мамиледесиздер? булар менен жакшы элебиз. Урушканды урушуп коебуз, ичкендерди урушабыз. Коркутуп чыгарабыз дегенде мындай деп, эми ичкендер баарында көпчүлүгү бөлүгү ичкендер кишилер да. Анан кээ бирээ чек ашып ичип кетишет, урушушуп андайлар аларды урушуп эме кылабыз эми. Эми жакшы мамиле кылганга аракет, жакшы эле мамиле кылабыз. Ошончо кайта кетишет, кайта келишет. Көбүнчөсү жаштар эме жайында кетип калышат жумуштан. Анан кышында барар жери жоктор кайта келишет бияка. Бул жакта кайра өздөрү мындай ичпей, өзүнүн калыбына келип жашоосун оңдоп кеткендер барбы? Андайлар да бар, болгондор бар да. Эмелер даватчылар келип бир талим сабак берип, окутуп, даватка кетип оңолгондор бар. Кээ бирлер берден бири-бирин таап, мамилелери келишип үйлөнүп кеткендер бар. Квартирага чыгып жашап кеткендер бар, оңолгондор бар аракет кылса. Баягы ар кимдин кишинин өзүнөн да. Оңолом десе оңолуп кеткендер бар, Кудайга шүгүр бар. Аракет кылып. Кеңес бул жакка отуруп алалы. Өзүңүз бул жак ачылгандан бери эмгектенип атыптырсыз. Ошондо бир 12 жылдан бери болуп калды. Болуп калды. Болуп калды. 12 жылдан бери эмгектенип жатыптырсыз, анан бир оор абалда келген, бир эсте калган учурлар барбы? Эми оор абалда келгендер да бар. Орда келип, баягы кышында суукту бугалып калып, бу жерде каза болуп калгандар да көп болот кышында. Ичип көчөдө баягы эл көрбөгөн жерге жатып калгандар бар, үшүп тоңуп калгандар бар. Бери келип буттарын үчүтүп ооруп калгандар больницага жөнөтөбүз, немеге жүзү ичке салып жөнөтөбүз аракет кылып. Баягы андайлар көп эле болду. Баягы ооруп тигил сахарлар түшүп кетип, больницага барып жаңы оңолуп жакшы болуп кеткендер бар. Ошо 12 жылдын ичинде мындай эң эле бир кандай десек, эң эле бир жан кейиткен, жүрөк ооруткан бир учурлар болсо ошолорду айта кетсеңиз. Учурлар болду, эми жаш эле балдар эмичи, бери жашап жүрүп, ушу ичип, кой отур бери кал десе болбой, бир бала моерге чыгып кетип, машина коюп кетип, жакшы бала болчу. Ичпей жашынакай жүрүп эле, анан ичсе запой кирип кеткен жаш эле бала. Ушу машина коюп кетти берденчи. Бак жаман кейидик, жакшы бала болчу өзү. Канча жашта эле ал? 37-де, 38-де ушундай бала болчу. Берде семьясы бар, семьясы ажырашып кетип, анан ичпесе ушу берде бизге жардам берип, өзү да бир иште бакыштап, семьясын багып жүргөн, аялына жардам берип, 2 жыл болот жардам берип жүргөн. Анан кийин Үй бүлөсү менен бул жакта жашашы? Жок, үй бүлөсү менен жашаш, үй бүлөсү квартирада жүрчү, аялды ичесин деп аялы кетип калыптыр. Анан бери жашап жүрдү өзү, Талай деген бала болчу, Раматылык. Анан жакшы бала болчу. Анан ичип кетип, бир 2 жумадай катары менен токтой ичип, анан берде о келип, ошол күнү ай отурчу берге жат, тамак ич десем болбой чыгып кетип, му жерден машина коюп кетти да, баягы шофёрдун да убалына калды өзү деле. Ошону ойлосом кейисинен жаштар көп каза болгондор, арактын азабы да бар, аракка берилип кеткендер көп болуп атат да ошол. Ошо бул жакка келген тургундар менен сүйлөшүп каласыздар да. Сүйлөшөбүз, сүйлөшүп. Эмне себептен анча мындай ичкиликке берилип, анан ушундай эмне себептен мындай ошондой абалга келип калган да? Эми көбүнчөсүн карасаң тигил аялы менен урушуп, аялына таарынып кетип калгандар. Анан ошонун баягы турмуштун азабы, ичкендин азабынан, ушу арактын азабынан эле го дейм баарычы. Анан бир жаш балабыз жатты, бери 32-де, 33-тө жатты го дейм, ошол баласы бар, аялы бар, семьясы бар эле неме экен, үй бүлөсү бар неме. Анан баласы каза болуп калыш, баласынан кийин эле аракка берилип кеттим дейт. Күйүттөн, Күйүтүнөн аракка берилип кетип, өзү жашынакай бала, иштеген эле бала экен, анан кийин аракка берип токтоно албай атам деп, туугандары деле келип жүрө десе да болбой жатты, биякта бир 6 ай жой жатып, анан жакшы соолугуп калды азыр. Жатпай ушу арак ичип атып, бак ушун буту отказ берип, буту жакшы кыймылдабай калды. Анан берде барачта дарылап атып, массаж тигип кылып атып, жакшы басып эми кетти. Күзүндө кетти. Буртугандар деле келип карап турду, анан кийин буртугандар алып кетейин десе баргысы келбей койду да. Берде жата бергеним жакшы деп. Эми ошо өкүнүчтүү да, жаштар эми ошо аракка берилип, ошо ичпесе жашынакай 6 саны соо балдар иштесе болот да.
ошого кейсин жаш балдар кайтам да урушам келип жаш балдар ай араңар токтоткула иштегиле бери жашагыла берге бекер жашап иштегиле эртең менен кетип кечинде келип иштесең андайлар да бар үйү жоктору ажырашып аял башка жерге кетип башка турмуш куруп кетип анан кийин калгандар анан жерде бар эки үчөө иштешет эртең менен кетет кечинде келип иштешип үй бүлөсүнүн балдарына жардам бергендер Бул жакта каза болгон кишилер ошо кайсыл жакка алып барылып көмүлөт? бу жерде каза болгондордун бу жерде өзүлөрүнүн айтышы боюнча жазылат да аты жөнү анан кийин ушу милиция чакырабыз милиция келет эксперттер келет алар текшеришип отпечаткаларын алып ал милициялар туугандарын таап ушуларга кабарлашат туугандары алып кетишет алып кеткенде эч кимибиз жоктору ушу моргтон ушу общий эмеге көмүлөт го алар күтөт го дейм бир ай күтүп анан кийин болбосо анан кийин көмүшөт го а так туугандарына сиз номери болсо туугандарына бизде бир Нурлан деген бала жашаган Нарындык бир туугандар алып кетет кайта эле келип алат баягы ушу анан каза болуп калды номери бар болчу каза болуп милиция алып кеткенде мен чалып карындашына айтсам рахмат эже айтканыңарга деп анан классташтары бүт туугандары келип алып кетишти алып өзүнүн айылына алып кетип көмүштү рахмат деп ошо аракет кылабыз туугандарын таап милицияга беребиз милициялар дагы туугандарын таап жөнөткөнгө аракет кылат ошо Каары инсандар болсо аларды карылар үйүнө жөнөткөнгө карылар үйүнө аракет аракет кылабыз ушу документтерин жогото алган документтерин кайта восстановить этип пенсиясына восстановить этип анан кийин документтер чогултуп анан карылар үйүнүн жөнүнө алып бербейт да алардын баарын медосмотрун өткөзүп анан карылар үйүнүн жөнөтөбүз ошо эмелер көп эле кишини жөнөттүк аракет кылабыз анан мындай репцентрлер бар рыбачыда аякка жөнөтөбүз оорукчандарды больницага жөнөтөбүз медосмотр өткөндө чыгат да ооруларычы анан сразу сүйлөшүп медосмотрго жөнөтөбүз Бул жакка алардан мурда дагы өзүңүздөр текшерет экенсиздер ден соолугун текшеребиз биз биякта текшеребиз да ден соолук жашайм деген ден соолугун текшертип жаман оорулар чыгып калбасын текшертип анан кийин жаткызабыз Бул жактан эле текшересиздерби же жок бери поликлиника 3-поликлиникага биз кмет катталганбыз да ошол жака жиберебиз буларды бекер текшерет биздин келишим бар да коломто менен ушу больницаныкы булардын анализ эмелерин канын рентгенин бекер текшертет бомж деген баягы справка жазып беребиз бери решать деген ошонусу менен ошо негизинде буларга бекер текшерет Бул жактагы жашоочулар мисалы өзүнүн кийимдерин өздөрү эле жууйбу же бул жакта дагы кызматкерлер барбы? Өздөрүнүн кийимдерин өздөрү жуйт могу жерде машина бар стиральный машина өздөрү жуушат мына шейшептерин журкан төшөктөрүн биз жууп беребиз атайын кызмат бар жууганчы анан өздөрүнүн кийимдерин өздөрү жуушат Кышында бул жак жылуу эле болобу? жылуу кышында жакшы жылуу жатышат жакшы жылуу жакшы берилет Атым Мырзабек Акунов. Кайсы жактан болосуз? Ысык көлдөн Тоң району Каратал айылынан болом. Бул жакта 7 жылдан бери жашап жатам. 7 жылы? 7 жылдан бери жашап жатам. Бул жака кызым үйүмдү сатып ийип, квартиралап анан ошол себептен келип калдым. Учурда канча жаштасыз? 75. 75 э? Үй бүлөңүз бар беле? Үй бүлө бар, Балдарыңыз? бар болчу, балдарым бар. Канча балаңыз бар эле? 3 балам бар, 2 кыз, 1 уул. Улуу кызым турмушка чыгып, 1 бала, 1 кыз тууп алып, Тараска турмушка чыккан. Андан 2 кызым жанагы үйүмдү сатып ийген Москвага кеткен. Уулум болсо үйлөнүп жайланып, bir уулду болуп, сварщик болуп иштейт. Келинчек болсо баттис болуп кеткен. Бактис? Балдарыңыз кабар алып турабы сизден? Балдарым кабар албайт. Кабар албайт, э? Үйүңүз кызыңыздын намында беле? Жок, элдештирем. Ма дарит этти, önünden дарит этсем сатып ийиптир. $3000 аябай жакшы үй болчу балыкчыда. $3000 bir балага сатып ийиптир. Ал бала $19000 кайра башка бирөөнө сатып ийди.
Ошонтон квартира жок, үй жок. Үйүңүздөн канча жашыңызда айрылып калдыңыз? 45 жашымда. 45 жашыңызда. 30 жыл болду. Жубайым менен ажырашканыма. Бул жакта 7 жыл болгон экен. Бул жакта турганыңызга 7 жыл болгон экен. Ошол 7 жылдын ичинде балаңыз же болбосо кыздарыңыз келип сизден кабар алдыбы? Жок, кабар алган жок. Мен барып турдум, барып. Небереме подарка алып, барып. Келинчек менен элдешели. Десем, болбой койду. Айылда жакшы 30 сотик үйүм бар болчу. Аны менден кийиним ошо жерден сапкоздун бакчасын, бешкектер бакчасын алып, сапкоздун топосун алып, үй алып берем, үй сатып берем, же үй сатып берем. Бул үйдү мага бергиниң мен агама алып берген. Үйдөн жок. Ошо Ал үйдөн да ажырап калдык. иниңизге 30 сотук жериңизди каттаткан экенсиз? Ооба, Ал дагы алдап кетти. ал дагы алдап кетти. Балдарыңыз ошо сиздерден кабар албайт экен. Эмне себептен деп ойлойсуз? Балким кичинекей кезинде туура эмес тарбия бере алдыңызбы же мындай аталык жакшы кичинекей кезинде жакшы көңүл бурган жоксузбу? Эмне себептен деп ойлойсуз? Азыр ошо кабар албай жатканы. Жакшы эле көңүл берип, болгон тарбияны берип, велосипедтен үйдө сатып бердим. Анан үй эле мен ажырашкандан кийин ал балдар деле алыс болуп кетип калат экен. Жакшы эле тарбиялап, жакшы эле көңүл бурдуңуз. Жакшы. Балаңыз канча жашта эле? 37-ге чыкты балам. Кайра ошо жарашып мындай түтүн булаталы деп бардыңызбы жубайыңызга? Ооба, бардым, барып. Жарашалы, жаш өтүп баратат. Айылдагы үйдөгө эттеп, жинимен эметип алалы десем, келинчегим болбой койду. Мен баптисттер менен жашайм. Алар кийим-кечектен, тамак-аштан жардам беришет экен. Ошолор менен связь түзүп, ошолор менен жүрүшөт. Ошол балыкчыда турчу экенсиз, балыкчыда жашачу экенсиз. Анан иниңизге кайра бардыңызбы? Жеримди бер, мен өзүм там салам, ушул жака үй салам деп. Анда дарт эткенден кийин как барасың? Бүтчү. Иниңиз эмне деп койду? Анын намында анын үйү болуп калат да, дарт этилгенден кийин. Эч жака барган жокмун. Кудайдан жетсин деп ошо менен туруп калдык. Ошо балдарыңызга таарынычыңыз барбы? Таарынычым жок. Эмнеге таарынам? Өз окоттарын кылып атат. Кызыңыз эмне себептен мындай үйүңүздү тартып алды деп ойлойсуз? Кызым менен ага акча керек болду. Ошон үчүн сатып ийди да. Мага 1 сом да берген жок. Даже сот менен чыгартып, көчөгө чыгарып салды. Өз кызыңыз
Көзүңүздү таңыңыздан чыгарып салды. Балдарыңызды сагынасызбы? Iya. Балдарыңызды сагынасызбы? Ne arasın mı? Балдарыңызды сагынасызбы? Конечно sağınasın. Sağınasın barı atıp. Esmereyde. Ошо сиз Katara kavul almağındayın. Gayra doğurnup paraganda keregenine. азыркы жаштарга эмне дейт элеңиз? Hazır kocaştırganla ıntımakta olsun. İçmesin, çekmesin. Yaxşı adal emgekmenen işlep. El katarı okat kılsın dep. Ele tileyim. Ошо азыркы могу жаш балдарга жана карылар үйүнө ата энесин таштап аткан жаш балдарга эмне деп айтат элеңиз? Ne de açmam. Baldarın kolunda olup, baldarın ısık çayını içip, şu nevelelerini erkeletip, жүргөнгө ne geçsin bu жақсы yaşadı. Ya, Өзүңүз намаз окуйсузбу? ne deysin? Намаз окуйсузбу? Namaz okuyayım. Namaz okuyayım, beş mal namaz okuyayım. 20 yolu nafil namazlar da okuyayım. Çok daydı. Жүрөбүз, турабыз. Өзүңүздүн документтериңиз барбы? Паспортуңуз барбы? Бар. Dokumentim var, pensiyonu kinşkan var. Пенсия аласыз. Pensiya alam. Бул жактан карылар үйүнө кетейин деген оюңуз барбы? Bu yaktan bundan 2 ay 3 ay murun remont bolup barızı çağır salgan. Anan bu yaktan bir 8.000 so'mga kvartira alıp o yakta yaşayattım anan. Gelip nemetsem. Kadataysa verginin karılar uyuna varayın. Kvartira alıp yürüveyi. O şaka pensiyaman. Çarap o şaka yaşayın da direktörge girgem. Anam bu Tetri Sözdoğuzki'de sözleşte de addel varken o şaka barsam baldarınan tilgat alıp gelgenin deyt. Moskova'da olsun ben, Taras'ta olsun ben tilgattık ayaktan alıp gelmedim. Alıp gelmeyim. Bir zamanda karılar uyuna kadataysa yazıp vermeyim de koydu. Şunu benim жүрөp. Бул жак жакшы элеби? Бул жак сизге жагабы? Жакшы эле карашабы? Orta bir mal tamak beret. Yatkan yerimiz çulu. Kalganın özümüzü hareket kılıp. Banyaga çükünge tiyak beka. Özümüzü hareket kılıp okat kılabız. Буга чейин эмне жумуштарды кылдыңыз? Кандай жумуштарда иштедиңиz? Buğa çayın ben Selkoz Enstitüsü'nde ötüp oşa balıkçıda çoğun PMK var olçu. Oşanda mekanik, glani mekanik glaniler olup işte жақсы hizmet istedim. Oşa yerden janağı kvartiranı oşol PMK arkalı aldım. Oşol sonunda. Yalan uslovniklerime işlettim. Поселениеге келгендер суу чарбады деп коет. Улатоо, канал, водопровод, суу сактагыч. Мына 75 жашка келиптирсиз. Эмне өкүнүч бар? Ошо Hiç ökünüç yok, ökünüç. Екі үйімді шынтып алда түйгенім болса қалғаның
Kudayga şükür namaz okuyup жүрөбүz. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй бүгүн Коломто мекемеси боюнча кененирээк баяндап бердик деген ойдобуз. Адамдар баардыгы бирдей, бирок алардын тагдыры ар башка болот демекчи. Бул жактан ар кандай тагдырларды угат экенсиң. Сиздер менен мен Адилет Эркинбек уулу болдум. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Алдыда дагы көптөгөн кызыктуу маектер күтмөкчү.